Гидроэнергетика Кыргызстандын бирден бир негизги байлыгы, кайра жаралуучу энергиянын булагы. Өлкөнүн электр жарыгы менен Кыргызстанды толук камсыздоо жана аны чет өлкөгө экспорттоо планы дагы ушуга байланышкан. Өзгөчө чакан ГЭСтерге үмүт чоң. Министрлер кабинети өлкөдө дагы ушундай 88 ГЭС курууга болот деп эсептейт. Инвесторлорго болсо ыңгайлуу шарттар сунушталып келет. Мындай шартта гидроэлектростанциялар бийликке жакын адамдардын бизнесине айланганы таң калыштуу деле эмес. Биз бүгүн $100 миллион турган чакан ГЭСтерди мурдагы башкы прокурордун бир тууганы куруп жатканын айтып беребиз. Бул станцияны Рыскул Зулушев менен анын бизнес өнөктөшү Советбек Назаралиевдин компаниясы курган. Рыскул Зулушев Ош облустук сот департаментинин мурдагы башчысы. Анын гидроэнергетика тармагындагы 4 компанияда үлүшү бар. Алардын 3-өө 2021 жылдан кийин бийликке Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев келгенде курулган. Ал эми бир тууганы Курманкул Зулушев бийликтеги 2 төбөлдүн үзөңгүлөшү. Зулушевдин ири долбоорлорунун бири Кайнама чакан ГЭСи. Анын курулушуна $9 миллион сарпталган. Каражат Орус-Кыргыз өнүктүрүү фондунан жана Австриялык Райффайзен банкынан алынган. Насыянын шарттары жарыяланган эмес. 2024 жылы бул станциянын ачылышына президент Садыр Жапаров өзү келген. Азыр Зулушев менен анын бизнес өнөктөшү дагы 3 станция куруп жатат. Планда дагы 2 станция куруу милдети турат. Аны Венгер-Кыргыз өнүктүрүү фонду колдомокчу. Чакан ГЭС кирешелүү бизнес. Мамлекет алардан электр энергиясынын 1 киловатт-саатын 4 сом 42 тыйындан сатып алат. Бул региондогу эң жогорку тариф. Станциянын чыгымы орто эсеп менен 6-8 жылда өзүн актайт. Андан соң киловаттын өздүк наркы 60 тыйындан 1 сомго чейин төмөндөйт. Калганы толук таза кирешеге айланат. Бирок Зулушевдердин бизнеси энергетика менен эле чектелбейт. 2022 жылы факт-чек KG басылмасы мурдагы баш прокурордун үй бүлөсүнө болжол менен 10 компания таандык деп жазып чыккан. Ошол эле жылы Зулушевдин кол алдындагылар жазышы мүмкүнделген кат интернетке тарап кеткен. Каттын автору Курманкул Зулушев жакын адамдарын кызматка коюп, ишкерлерге каршы иш козгоп, ушул жол менен туугандарын байытып жатканын жазган болчу. Зулушев өзү башкы прокуратурага 2020 жылы октябрда Садыр Жапаров бийликке келер замат дайындалган. Бул кокусунан эмес. Ал 2013 жылы Жапаров менен Ташиевди бийликти басып алууга аракет иши боюнча актаган 3 судьянын бирөөсү. Ошондой эле Курманкул Зулушев бир тууганы Рыскул Зулушев экөө 2020 жылы парламенттик шайлоодо Мекенчил партиясынан депутаттыкка талапкерлигин койгон. Аталган партияны Жапаров менен Ташиев негиздеген. Зулушевдердин байланышы улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине чейин жеткен. Атайын кызматтын төрагасынын уулу Тимурлан Ташиев Ырыс-Ордо курулуш фирмасында Рыскул Зулушевдин бизнес өнөктөшү болгон. Ал эми Ташиевдин жээни деп божомолдонгон Бакыт Казыбеков болсо, Зулушев келгенден кийин прокуратурага ишке кирген. Зулушевдердин бизнеси жалгыз эмес. Дал ушул сценарий менен Чакан ГЭС тармагында Азат Буркановдун бизнеси жүрүшүп атат. Азат Бурканов президенттин досунун баласы. Бурканов 2021 жылдан кийин 9 компания негиздеген. 2 станция курган жана дагы 2 станциянын курулушун пландап жатат. Анын өнөктөшү Нурсултан Чилтенов. Чилтенов Аскар Акаевдин тууганы, Садыр Жапаровдун кудасы деп айтылып жүрөт. Клооп менен Темиров Лайф буга чейин Жапаров бийликке келгенден кийин Буркановдун үй бүлөсү Бишкекте эң алгачкылардан болуп кумаркана ачканын жана кылмыш жоопкерчилигине тартылган бизнесмендердин активдерин көзөмөлдөп жатканын айтып берген. Кыргызстандагы чакан ГЭСтер бул жөн гана энергетика эмес. Бул бийликке жакын кишилердин бизнеси. Чакан ГЭСтер жеңилдетилген насыяга курулуп, кымбаттатылган тариф менен сатылып, кепилдеген ашыкча кирешеге ээ болушат. Бизди Patreon'да колдоңуз.